Экинчи бөлүм. Бир туугандарым, даңктуу теңирибиз Иса Машаякка ишенгендер катары бет карамалык кылуудан сак болгула. Чогулушуңарга алтын шакек тагынган, кымбат баалуу кийим кийген адам жана жупуну кийинген жарды адам келсе, силер кымбат баалуу кийим кийген адамды карап, сен бул жерге отурсаң болот деп, ал эми жарды адамга сен тигил жерге тур, же менин ылдый жагыма отур десеңер, анда адамдарды алакчылаган адилетсиз сот болуп жаткан жоксуңарбы? Кулак салгыч, сүйүктүү бир туугандарым, ишенимге бай болушсун, өзүн сүйгөндөргө убада кылган, падышачылыктын мурасчылары болушсун деп, Кудай бул дүйнөнүн жардыларын тандап алган жок беле? Силер болсо жардыны кемсинтип жатасыңар. Силерди кысымга алып сотторго сүйрөп барып жаткандар байлар эмеспи? Силер алып жүргөн жакшатты жаманатты кылып жаткандар ошолор эмеспи? Эгерде силер падышанын ыйык жазуудагы өзүңдү кандай сүйсөң жакыныңды да ошондой сүй деген мыйзамын аткарып жатсаңар, анда жакшы кылып жатасыңар. Эгерде бет карамалык кылып жатсаңар, анда күнөө кылып жатасыңар жана мыйзам алдында кылмышкерсиңер. Ким мыйзамдын баарын аткарып жүрүп, алардын бирин эле бузса, бүт мыйзамды бузган болот. Анткени ойноштук кылба деген Кудай киши өлтүрбө деп да айткан. Эгерде сен ойноштук кылбасаң, бирок киши өлтүрсөң, баары бир мыйзамды бузуучу болосуң. Силер эркиндик мыйзамы боюнча соттолуучуларсыңар. Ошондуктан сүйлөгөн сөзүңөр менен кылган ишиңер ошого ылайык болсун. Анткени ырайым кылбаган адам ырайымсыздык менен соттолот. Ырайым соттон жогору. Бир туугандарым, ким ишенем десе, бирок ишенимине ылайык иштерди кылбаса, андан эмне пайда? Ошондой ишеним аны куткара алабы? Эгерде бир туугандарыңардын кийер кийими, ичер тамагы жок болсо, араңардан бирөө аларга тынчтык менен баргыла, жылуу кийингиле, курсагыңарды тойгузгула десе, бирок алардын денесине керектүүнү бербесе, андан эмне пайда? Ошол сыяктуу эле ишсиз ишеним өлүк ишеним. Бирок кимдир бирөө минтип айтышы мүмкүн. Сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Мага ишсиз ишенимиңди көрсөт. Мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн. Сен Кудайдын бирөө экендигине ишенесиң. Мунуң жакшы, бирок жиндер да ишенип титиреп турушат. Акылсыз адам ишсиз ишеним өлүк экенин билгин келеби? Өз уулу Исхакты курмандыкка чалмакчы болгон атабыз Ыбрайым иши менен акталган жок беле? Көрдүңбү? Анын ишеними иштери менен коштолгон. Ишеним иштер аркылуу жеткилеңдикке жетти. Ошентип ыйык жазуудагы Ыбрайым Теңирге ишенди, ишеними ага адилдик катары эсептелди деген сөз аткарылып, Ыбрайым Кудайдын досу аталды. Көрдүңөрбү? Адам ишеними менен гана эмес, иштери менен да акталат. Чалгынчыларды үйүнө кабыл алып, андан кийин башка жол менен узатып жиберген бузулган аял Рахаб да иши менен акталган жок беле? Демек, рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле ишсиз ишеним да өлүк.